Жапайы жаныбарлардын жана анын балдарынын кыргызча кандай атала тургандыгын үйрөнөбүз. Элик, анын баласы чаарчык. Эликтин эркеги Куран, ал эми ургачысы Телки деп аталат. Топоз, топоздун баласы Мамалак. Аркар, аркардын баласы Козу. Аркардын эркеги Кулжа. Суур, суурдун баласы Чөндөлөй. Чычкан, чычкандын баласы Мөндөлөй. Карышкыр, карышкырдын баласы Бөлтүрүк. Түлкү, түлкүнүн баласы Бачеке. Аюу, аюунун баласы Мамалак. Чөө, чөөнүн баласы Бөлтүрүк же Күчүк деп аталат. Кашкулак, кашкулактын баласы Мөндөлөй. Тыйын чычкан, тыйын чычкандын баласынын атайын аталышы жок, ошондуктан тыйын чычкандын баласы деп эле атай беришет. Жираф, жирафтын кыргызчасы Акыра, Акыранын баласынын аталышы дагы Акыра. Пил, пилдин баласынын дагы атайын аталышы жок, ошондуктан аны дагы биз пилдин баласы деп атасак туура болот. Носорог, кыргызча аталышы Керик, Кериктин баласы Керте деп аталат. Илбирс, Илбирстин баласы Күчүк. Жолборс, жолборстун баласынын дагы атайын аталышы жок, аны биз жолборстун баласы же күчүгү деп атай беребиз. Кенгуру, кенгуруну биз кыргызча бөрсө деп атайбыз, бөрсөнүн баласы Бөрсөлөй. Арстан, арстандын баласынын дагы атайын аталышы жок, аны дагы биз арстандын күчүгү же арстандын баласы деп айта беребиз. Кирпи, кирпинин баласынын аталышы дагы жок кыргызча, аны дагы биз кирпинин баласы же кирпичечен дейбиз. Сүлөөсүн, сүлөөсүндүн баласын дагы биз сүлөөсүнүн күчүгү дейбиз. Коён, коёндун баласы Бөжөк же Коёнек. Суусар, суусардын баласын дагы биз суусардын баласы дейбиз. Кабылан, кабыландын баласын дагы биз кабыландын баласы же кабыландын күчүгү дейбиз.